Саламатсыздарбы ардактуу көрүүчүлөр жана угармандар. Бүгүн сиздер менен кеңири таралган ич өткөк тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова. Чындыгында ич өткөк бул эмне деген оору, коркунучтугу? Дал ушул суроолорго жооп бериш үчүн Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан келген врач-инфекционист Молдалиева Нургүл Тургуналиевна эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Иштериңиз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүз тууралуу кыскача айта кетсеңиз, эжеке. Канча жылдан бери эмгектенип келесиз? Канча адамды дарыладыңыз? Эми өзүм тууралуу айта кетсем, ушул ооруканага келгениме 21 жылдын жүзү болду. Канча оорулуу айыктырдым, эми аны айта албайм. Так учет жок. Ошол институтту аяктаган кезден баштап ушул ооруканада эмгектенип келем. Ушул эле ооруканада жүрүп үй бүлөлүү болдуңуз. Ошол эле ооруканадан агарып көгөрүп келатсыз. Абдан жакшы. Негизи жугуштуу дегенде эле адамды мындай кичине коркута түшкөт эмеспи? Анткени көп оорулар ай жукпайт бекен ал деп сураса, жок, жукпайт экен десе деп каласың. Жугат экен десе кабатырланасың. Анысыканда бүгүн диарея тууралуу сөз кылалы дедик. Болгондо дагы чоң адамдардын диареясы же болбосо ич өткөгү тууралуу. Бул эмне деген оору негизи? Эмнеден улам пайда болот? Кандай оорулардын бири? Эми ич өткөк же болбосо дизентерия деп коебуз. Бул курч өтүүчү антропоноздуу ушу ичеги карындын жугуштуу ооруларын чакыруучу оору болуп эсептелет. Ошондой эле баягы жалпы организмдеги улануунун белгилери же болбосо интоксикация деп коебуз жана колит синдрому менен коштолот. Бул оорунун же болбосо шигеллез деп коебуз, дизентерия деп коебуз, же болбосо ич өткөк деп коебуз кыргызча. Козгогучу бул төрт түргө бөлүнөт. Эң негизгиси бул шигелла, дизентерия, флекснери, боуди, анан зонне деп. Бул ич өткөк оорусу баягы биз айтып коебуз, бул кишечная инфекция, бул болезнь грязных рук деп айтылып жүрөт да. Эң негизгиси бул ушул кир кол оорусу деп айтылат экен да. Себеби дегенде эң негизги бул ушу биз колубуз менен бардык нерсени баягы ичебиз, жейбиз, кармайбыз, ушунун баардыгы ушул кол аркылуу жуга турган инфекция болуп эсептелет. Бул оору кандай жолдор менен жугат организмге? Биринчиден бул ушул эле баягы контакт на бытовой, же болбосо бирдемени кармап, колубузду жуубай, дааратканага киргенден кийин, тамак ичердин алдында. Ал эми экинчи жолу болсо бул тамак аш аркылуу, үчүнчү жолу болсо бул суу аркылуу. Кээде баягы биз сууну кайнатпай ичебиз, кээде бир баягы булактардан, открытый водоемдордон деп коебуз, бир жерге баягы сууга түшкөнү барабыз, жай кысык мезгилдерде ошол жерде баягы сууну жутуп алсак, балким байкабай, же болбосо бир көлчүктөрдөн, бир агып аткан суулардан, булактардан сууларды ичкенде ошондой оорулар пайда болот. Мына ушундай жолдор менен жугат. Ал эми эң биринчи симптомдору болуп, бул ич өткөк айтып атпайбызбы, жанагы интоксикация, анан кийин колит синдрому менен коштолот деп мына жогоруда айтып кеттим. Эң негизги биринчи белгилери болуп, бул ушу баягы ичи катуу бура ооруп, толгоо сыяктуу болуп, схваткообразный боли деп коебуз. Бизге кээде баягы оорулуулар кайрылып калса, эркек адамдар кайрылып калса, биз күлүп калабыз да. Аялдар көрдүңөрбү кандай деген толгоо мындан да күчтүү, мындан да канча эсе күчтүү оору болот. Ошо аялдар ушуга чыдайт десе күлүп калышат да. Ошонун ич бурап, толгоо сыяктуу болуп, баягы бурап, кайра кое берип, бурап, кайра кое берип, ушундай толгоо сыяктуу болуп ооруп, дене табы көтөрүлүп, ошондой эле баягы кускусу келип, кусуп, көңүлү айланып, анан ичи баягы биринчи өтүп атканда суюк өтүп, кийин бара-бара баягы ректальный плевок деп коебуз. Баягы какырынды сыяктуу болуп, какырык сыяктуу. Анан кийин кичине кээде кан аралаш дагы ич өтүп калышы мүмкүн. Себеби бул баягы жоон ичегинин сезгенишине алып келет экен дагы. Сигмовидный отдел кишечника деп коебуз. Ичин басып кармасак, ошол сол жагы, ошол сигмовидный кишечник жайланышкан жагы аябай катуу ооруп, ошондой эле кээде тенезмы деп коебуз, ложный позыв, улам туалетке чуркап барат, эчтеке чыкпайт, ыйындырып, ушундай симптомдор менен коштоло турган бул ич өткөк оорусу. Ич өткөк оору бул дагы жугуштуу да, жугуштуу оору да. Демек, сенин колуң аркылуу кириши мүмкүн. Кадимки эле турмуш тилечекте тазалыкты сактабагандыктан адам дагы носитель боло алабы бул оорууну ташуучу болуп?
бул ооруну ошо таргатуучу адамдар бул источниктер, же болбосо булактар деп коебуз. Бул ошол оорулуу адам, анан здоровый носительдер болот экен. Адам өзү оорубайт, эч кандай симптомдору жок, бирок носитель болот. Ошол кезде дагы бул башка адамдарга оору таратуучу булак. Мисалы оорулуу адам стаканды кармаса, аны башка адам келип кармап, андан ошол аркылуу да жугушу мүмкүнбү? Демек колду чын эле бат-баттан аябай тим эле самындап жууп туруш керек экен да. Анын мисалы оорунун жугуштуу экенин, же болбосо жөн эле кадыресе баягы суук тийип калганда аны ичегенге, же дагы бир ушундай сыяктуу айырмалары барбы ич өткөктөрдүн өз ара? Албетте ич ара өзүнүн баягы айырмачылыктары бар. Кээде баягы бизде жарандар кээ бир оорулар кайрылышат да. Мен бир 2 айдан бери, 3 айдан бери ичим өтүп атат деп келгендер бар. Ооба, 1 жылдан бери ичим өтүп атат деп кайрылгандар бар. Албетте бул баягы курч түрүндөгү ич өткөк болуп эсептелбейт. Мына биз жогоруда мен айтпадымбы? Ич өткөк бул баягы курч башталат деп. Дене табы көтөрүлүп, бүт ушундай симптомдор менен коштолот. Ал эми негизи бизде ичегиде ар бир адамдын ичеги карынында бизге керектүү 350 миллионго чейин микроорганизмдер жашайт экен да. Кандайдыр бир себептер менен ошол микробдор азайып кетсе, же көбөйүп кетсе, условно патогенный деген дагы флора бар да. Ал кандайдыр бир ченемде бизге эч кандай зыян келтирбейт. Эгерде ал өзүнүн ченеминен көбөйүп кете турган болсо, анда бизде дагы ошондой диарея симптомдорун пайда кылышы мүмкүн. Ошол кезде биз дисбактериоз деп коебуз, же болбосо бул дис деген бул нарушение деген болот. Бактерия деген ошол бактериянын нарушение баланса деп келет экен дагы. Ошолдо дагы ушундай симптомдор пайда болот. Эми ич өткөндө жалаң эле ушул курч ич өткөк эмес, бул ич өткөк негизи бул көп оорунун симптомдору болушу мүмкүн. Мисалы үчүн туберкулез кишечника деген бар. Бизде туберкулез десе эле биз сөзсүз түрдө биринчи өпкөнү элестетебиз да. Өпкө бул жөтөл депчи. А негизи туберкулез көп органдарды поражать этет экен. Чоң рахмат. Бүгүн дал ушул ич өткөккө көбүрөөк кайрылып кетели. Кээ бир адамдар баягы нервтен улам дагы ичим өтөт деп коет эмеспи? Андай да болушу мүмкүн да. Андай да болушу мүмкүн. Эми бул анда мисалы үчүн бул ич өткөк сыяктуу болуп 10-15 жолу туалетке барбайт да. Көбүнчө 1-2 жолу ич бузулуп, суюк болуп кетиши мүмкүн. Же тескерисинче айрыкча баягы биз өзүбүз деле баягы эсибизде бар болуш керек. Студент кезибизде баягы экзамен тапшыраарда, сессия болгондо ошондой болуп калган. Бирок анын көрдүңүзбү, мына сөзсүз түрдө айырмачылыгы бар. Ал жакта биздин дене табыбыз көтөрүлгөн жок. Биз 10-15 мүнөт сайын туалетке чуркап аткан жокпуз. Ич өткөк болуп, бул бир суткада 5-6 жолудан көп ичип өтсө, жана биз айткан еще жогорудагы симптомдордун дагы бир экөөсү коштолгондо гана биз ич өткөк деп айтабыз. Мисалы, ичиң жаңы өтө баштаса, же болбосо бир күн бою ичиң өтүп, кечинде эме көрсө ич өткөк турбай каяка барам десең, өзүңө биринчи кандай жардам көрсөтө аласың мындай учурда? Үй шартында. Үй шартында эми негизи биз мурун дарылап жүргөн кезде, мына азыр мен айтып атпаймынбы, 21 жылдан бери иштеп атам деп, жаңы келип иштеп жүргөндөгү мезгил менен азыр мезгилди көп салыштырсак, биз мурун ушунчалык антибиотиктерди көп колдончу экенбиз да. Азыркы күндө ич өткөктө антибиотикти колдоно турган бир эле ушул дизентерия, анан сальмонеллез деген түрү. Башка түрлөрү менен чакырылган ич өткөктөрдө көбүнчөктүү булар вирустар чыгарат экен дагы, же болбосо баягы ичке ичегинин сезгенишине алып келген бактерияларды биз антибиотиги жок дарылайбыз. Ошондуктан үй шартында эле жана левомицетин, тетрациклин деген дарыларды башаламан иче бербей, сөзсүз түрдө баягы бир дарыгердин кеңешин алып анан дарыланган туура. Себеби антибиотиктердин баягы побочный эффекттери да аябай көп. Акыркы кездерде баягы рецеби жок антибиотиктер сатылбасын деген баягы көрсөтмөлөр саламаттык сактоо министрлиги тарабынан берилген менен ошол азыр баягы 100% камтыла элек. Кээ бир баягы дарыканалардан барып каалагандарыңды сатып алсаң болот. Ошондуктан биринчи жардам бул, эгерде эчтек мындай билбесең, ошо антибиотик ичпей, андан көрө эң биринчи баягы мүнөздөп тамак ичиш керек. Ич өтүп баштагандан кийин сөзсүз түрдө суюктукту көп ичиш керек. Себеби ич өтүп атканда организмде суулар, туздар, минералдар кетип, обезвоживанияга алып келет. Ошонун алдын алуу үчүн суюктукту көп ичиш керек экен. Эң жок дегенде кадимки эле үй
шартындагы суу, кайнатылган суу баардыгыбызда эле бар, же болбосо жанагы легенда суюктукту көп ичип, анан кийин пробиотик деп коебуз. Ошо ал дарыны бизде рекламасы жок деле азыр ар бир жаран билет. Линекс деген дарылар, лацидафил, ротобиотик деп аябай көп. Алардын түрлөрү көп. Ошолордун составында ошол бизге керектүү организмде микроб ичегиде жашап аткан микроорганизмдерди камтыйт. Ошол дарыларды алып ичсек, анын эч кандай терс таасири болбойт. Эң биринчи жардам өзүбүзгө. Андан кийин сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып кеңеш алыш керек. Эгер ичөткө эти бара албай жүрө берсе, кандай коркунучтуу натыйжа болушу мүмкүн? Эти бара албай жүрө берсе, сөзсүз түрдө биз айтып атпайбызбы, ошо биринчи баягы обезвоживание алып келет. Обезвоживание, инфекционно-токсический шок деген осложнениялар эметиши мүмкүн. Ошондой эле бөйрөккө дагы зыян келтириши мүмкүн. Бул острое повреждение почек кээде келип чыгат. Ошондой эле баягы кровотечение болушу мүмкүн, перфорация кишечника, ар кандай көп осложнениялар аябай. Демек, баардык нерсени убагында эле алдын алып, убагында эле коргонгон жакшы. Чоң рахмат достор, бүгүн биздин коногубуз врач-инфекционист Молдалиева Нургүл Тургуналиевна болду. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Буюрса алдыңкы уктурууларда дагы сизден сонун кеңештерди алабыз деген ишеничтебиз. Ал эми угармандар, сиздерге болсо баардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз. Оорубаңыздар. Оору менен эркиндиктин баркын качан билесиң дейт. Алардан айрылганда гана аттың ай деп билет экенсиң дейт. Андыктан азыртан эле колдо бар сонун алтынды барктап, ден соолугубузду сактайлы. Баардыгыңыздарга саламаттык каалайбыз. Бар болуңуздар.